ырчы Айпери Көбек кызы. Ырчылардын атаандашым жок. Менде Айпери бирөө эле. Кыргыз эстрада ырчысы Айпери Көбек кызы аны башка ырчыларга салыштырып, негативдүү сөздөрдү жазган хейтерлерине жооп кайтарды. Башка ырчыларга салыштырган адамдарды эч түшүнбөйм. Мен эч кимди атаандаш катары көрбөйм. Хейтерлер, атаандашым жок менин. Менде Айпери бирөө эле. Аны да жашоомду салыштырасыңар. Менин өтүгүмдү кийип, мен баскан жолду басып өтсөңөр көрөт элем кандай дээр экениңер. Ар кимдин бул жашоодо өз орду бар. Мен эч кимди туурабайм. Башка ырчылардын жашоосу менен ишим да болбойт жана болгон да эмес. Өз жашоом менен өз арабамды тартып келем. Мындан ары да салыштырмай эле койгула. Мен көңүл да бурбайм. Бул баракча меники. Жөнөкөй кичипейил, ачык шайыр жасалмас жо Айпери Көбек кызы экенимди эске алып коюңуздар. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Назира Айтбекова. Биринчи көргөндө эле мына менин жолдошум деген. Белгилүү блогер, актриса Назира Айтбекованын өзүнүн жөн эле өлөр деп аталган хэштег менен жазылган посттору ар дайым окурмандардын кызуу талкуусун пайда кылып келет. Бул жолу ички туюм жана бардыгы ниетке жараша болот деген пикирлерге өзүнүн көз карашын бөлүштү. Мысли материалны акыркы убакта эң көп уккан сөзүм. Балким антпей эле тагдырыңа чейилген нерсең сезимиңе түшөттүр. Ошону ойлой баштайсың, кыялданасың. Ага жакындаган сайын анын өңү жыты дана келип чыга баштайт. Кыргызымдын туюму сезими күчтүү. Касиети бар эле эмеспи? Бирок мындай улуу күч бөтөн элде жок болгондуктан балким алар кыялданып анан жетесин деп ойлой чыгар. Маселен, жараткан мага сүйлөө талантын бекеринен бербегендир. Ал тагдырыма болгон үчүн эл алдына чыгуу да тагдырда жазылуу болгон. Эс тарткандан бери экранды элеси андаган сүйлөп жаткан Назира келе берет эле. Чет элдиктер муну кыялданып анан кыялыңа жеттиңдер. Бирок мен тагдырдагы нерсе гана сезимине түштү. Алдына ала көргөчтүк, сезгичтик деп эсептейм. Жолдошумду биринчи көргөндө эле мына менин жолдошум дегем. Алгачкы балам ул төрөлөрүн да билгем. Атасы түн төрөлгөн уулума деп окуп жүргөндө эле Карасаевдин сөздүгүнөн ариет сөзүн тандап алган. Мааниси ар намыс дегенди түшүндүрөт. Демек анын да сезимине түшкөн. Апам жөнөкөй мугалим жана айлыгы 2000 сом экенине карабай, мен чоң университетте окуйм. Болгондо да чет тилин дээчүмүн. Кокусунан олимпиададан жеңип калып эле бекер окууга өтүп кеткем. Мунун баары тагдырымда бар болчу демек. Болбосо ата энем музыкант. Балалыгым комуздун башын тиштөө менен, үйдөгү ыр-чоор менен өттү. Андан бөлөк дүйнө көргөн эмесмин. Эмнеге мен музыкант болом, жыгырчы болом деген эмесмин. Тагдырымда жок нерсе жүрөккө түшпөйт окшойбу? Айтор айтып отуп турсам мындай көрүнүштөр көп. Бул темада көп ойлондум. Бүгүн башты көрүнөт. Бул менин гана божомолум. Балким жаңылышам, бирок сезимине бүткөн нерсе сөзсүз чындык менен беттешет деп жазды блогер. Блогердин күйөрманда аталган постко 7000ден ашуун жактыруу белгисин басышып, өз пикирлерин тынбай калтырууда. Эскерте кетсек, Назира Айтбекова белгилүү алып баруучу блогер гана эмес, Стоп Трафик быйыл сөзсүз күйөөгө тием. Көк салкын фильмдеринде жана бир катар долбоордун аткарган ролдору менен элге таанымал актриса. Маалымат булагы, Заман чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.